Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш-аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кагул программасы. Студияда мен Каныбек Санкырбек, саламатсыздарбы? Жалал Абад шаарындагы ТВ Кагул программасынын ишмердүүлүгүн чагылдырууну улантабыз. Бул иреттагы тартип бузган айдоочулар арбын болуп, айрымдары коюлган айыпты мойнуна алса, башкалары жоопкерчиликтен качуу аракетин көрүшкөн. Бирок жыйынтык баарына бир болуп, колдоруна протоколдор тапшырылды. Жалал Абад шаарынын инспекторлору ишке чыгып, алгач эле алдыңкы терезелерин караңгылатып алган унааны аныктап текшерүүгө токтотушту. Айдоочу бирок коюлган талаптарга жооп бербестен соодалашып көрүүнү туура көрдү. Не кылдым ага? Тонированный автомобиль. Тонированный? Да. Тонировкага болот го дейм. Ошо үчүн элеми? Бар. Ошо үчүн. Бар, не үчүн? Мен сизге келип алып сурап атпайм, бул сиздин милдетиңиз деп калабы? Жок, мен түшүндүм ага. Мен сизге мыйзамдуу келип кайрылып атам. Каласаңыз удостоверение көргөзөм, эмеспи? Жок, болду, мен түшүндүм просто. Азыр айдоочулук көлүгүңүз менен автоунаа каттоо жөнүндө төлөүн алсаңыз. Бар ага. Алыңыз анда. Бар ага. Бар болсо албайсызбы, мага көргөзбөйсүзбү? Жок нерсеге көргөзбөйсүзбү? Азыр документтер бар болсо эмне кыласыз ага азырчы? Тонировкаңызга протокол толтурабыз. Жок, эмне кереги бар ага ошо? Эмне кереги бар? Рұқсат барбы ошо? Рұқсат жок. Сиздин рұқсатыңыз барбы? Жок. Процент баягы аппарат менен текшертип ошо мынча процент 25%. 25% деген сиздин кагазыңыз барбы? Жок, силерде болуш керек деп турабы? Бизде болбойт ондай нерсе. Бизде белгиленген боюнча мынау ал айнектин өзүндө 28% клинкасы болот ичинде. Жок, ага бул 25 мен бүгүн жармаштырдым, мен бүгүн жармаштырдым. Билип аткан жокмун? Сөз. Ол нерсени мен канча процент экенин пока аппаратура келгиче автоунааңызды стоянкага коебуз. Ошонун негизинде чечиле турган нерсе. Азыр айдоочулук көлүгүңүз менен автоунааны каттоо жөнүндө төлөп алсаңыз. Мынтип бир аз сөз алмашып отуруп, акыр тартип бузгандыгын мойнуна алган сыды документтерин инспекторго тапшырып берип, караңгылатылган терезелерин тазалоого киришти. Ошону айтып атпаймынбы? Сизде кааласаңыз, бар ака, бар. Толтуруп берем, сиз бар. Мен толтуруп берем, сиз 10 күндүн ичинде мен үстүмөн арызданганга укугуңуз бар. Ошо сизге карата туура эмес протокол толтура турган болсо. Автоунаа каттоо жөнүндө көлүгүңүз болсо. Жок, телефондун аркасында да право. Айдоочулук көлүгүңүз. Унаасын каматкысы келбеген айдоочу ордуна мүчүлүштүгүн оңдоп, протокол толтурулган соң ага кол коюп берип, анан сапарын улантты. Ал эми жолго чыккан инспекторлор светофордун кызыл түсүнө баш ийбеген айдоочуну токтотушту. Айбек, красный светофор келип атасыз. Ошо себептен келип токтотот. Протокол алсаң. Айдоочу коюлган айыпты мойнуна алып, шашып бараткандыгын түшүндүрүп, инспекторлорго баш ийип берди. Тез арада протокол толтурулуп, айдоочу жолуна түштү. Бирок иш улана берди. Терезелерин караңгылатып алып, жүргөндө сүйүүчүлөр Жалал Абадта арбын чыгып жатты. Инспектор мырза, саламатсызбы? Документтерди алабыз, а? Не мынча унааны караңгылатып алгансыз? Таңертең чаттай.
Ya bak aka. Menimcha qarang'i bo'lgan. Saldi laboydan beri qarang'i o'tadi. Zaman o'tirgan. Yo'q, shu. Esda 15% tomoshabin degan o'ylar bor. Yo'q, 70% kechen dam so'rib. Shu, laboyga tekshirish yo'q-da. Esda hamma narsa aytilgan bo'lsa da, ol narsani laboyga tekshirish yo'q. Qancha odam chiqdi olgansiz ichidan? 5 odam. Siz bilan 6. Shunday? Ay quruq qo'yasiz, serisi. Seriyim. Serisi. Nurik, seri dostum onu. Loptu. Loptilarmi? Oo. İki kaptalında serisi. Ha, kaptallarında serisi. Kaptanların neler? Deskatta jarvaş da gele. Gele aytaptı. Бул айдоочу башкаларга салыштырмалуу көп сөз кылган жок. Документтерин тапшырып, терезелерин тазалоого киришти. Бирок сыйрыган пленкасын жерге таштап коюп, тил уккан соң жыйнап алды. Hali, ölçüp durmayın. Alıp koy. Konsertten aytıdan. Айдоочуга ордунан протокол түзүп берип, айыпка жыгып, инспекторлор жолго чыгышты. Бирок башка тартип сакчылардан дагы бир терезелери караңгылатылган унаны кармап турабыз деген чакыруу түшүп, анысына бардык. Assalamu alaikum. Inspektörümüze kul salması var. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Gel git. Nasılsın? Dokumentler var mı? Var. Alalım. Niye bunca tanirovka oldu? Америка жоқ эле, көтөр. Қатырғанда пайда болды. О, бар, жазып берерин командир, мен кетип калайын, а? На, командир. Өзү жоқ эле кетип калайын. Болуш. Кетім болады да. Өзіңіз бек тұрады? О, өзүм менен. Әйнектер сырыл да? Сырын. Тренировканы жерден алып койсоңуз. Машинаға салып коюңуз. Тренировканы алып. Бул жигиттерге терезелерин караңгылатып алып жүргөндүгү үчүн протокол толтурулду. Ордунан тазалап бергендиги үчүн айып тагылып гана тим болушту. Болушчу кишилер деле келди. Бирок болушканын ордуна өздөрүнө бир сыйра тарбия саатын өткөрүп, үйдөн да бир ирет тарбиялайбыз деп убадалап кетти. Канча миңди бөлчүктөн? Қандай нарушение болса ошондой болду да. Мына жерге. Бекмурат. Сыйрыдым деп жазып коебуз. Сейредимдик арзаныраак болбойбу? 15 күндүк эле арзаныраак. Бул күнү жумуш бул айдоочулар менен жыйынтыкталды. Эртеси кайра иш уланып, алгачкы эле тозулган унаа башы ийбей качып кетүү аракетин көргөн. Тар жолдордо унаа катуу айдагандыктан тартип сакчылар ээрчип гана барууга аргасыз болушту. Мынтип бир топко чейин барган Дэу Матис унаасынын айдоочусу акыры жаман жолго жетип, өзү токтоп берди. Инспекторубузга кул салмашты. Вопросы. Канабис? Görev yok. Bana sok koyduk. Görev yok. Kanabis? Görev yok.
Башка токтого келебиз. Бар жака көтөрүп отсоңузбу? Анан айтып. Көрсө айдоочунун тийиштүү документтери толук эмес экен. Анан ошону дагы мойнуна алгысы келбей качыптыр. Эң кызыгы мынтип Жалал Абад шаарын аралап катуу ылдамдыкта качкан айдоочунун унаасында бир тууганы, атасы, анан кичинекей баласы дагы бар экен. Өзүнө баары бир болсо да, бир туугандары менен кичинекей баласынын коопсуздугун эске албаптыр. Унаасы айыпына токтотуучу жайына камалып, айып тагылып протокол толтурулду. Ал гана эмес, качкандыгы үчүн дагы баш ийбестик айыбы тагылып, дагы бир протокол толтурулду. Мынтип 2 протоколго кол коюп анан кетти. Ал эми тартип сакчылар мындан ары буга чейин бир сыйра тазаланып, бирок кайра башаламан болгон жергиликтүү автобекеттин тегерегине барышты. Алгач адаттагыдай эле эскертүү берип, жолду бошотуп берүүлөрүнө өтүнүштү. Андан соң баш ийгиси келбегендерге жөнөштү. Айтсак, артында мамлекеттик номуру жок унаа мындан алыс эмес жака баргандыктан алгач анысына барышты. Ассаламу алейкум. Инспектор Музакулов, саламатсызбы? Ага, документтерди аласызбы? Я, эсимдейм азыр. Шериктер, азыр документ жок башка жүрөсүзбү? Артында мамлекеттик номуру жок, унаанын тиешелүү документтери да жок экен. Айдап келген айдоочусу унаа ээси башка деп анысын чакырып жатты. Бар. Албетте, автомобиль документтерди башкарып аласыз. Барбы? Делеп койдум, ойнон да оңош, үйгөс. Ламнан турат. Sizde jokпу? Не жок. Такой Сол келдик. автоойдо эспенде наркотикти көтөргөн Адам алып, барды өзү ошондон токтоп жүрөбүз. жазып отурабыз, көрүп атасыз. Ал өтө Номериңиз да жок экен. Шуга алдым, азыр базарга келдик эле. Базарга келдиңби? Ошо Башкаратадан машинанын артында да жокпу номер. жок. Түшүп калды. Келбейсизби? Сизденби? Сизден эмес деп коём, машинанын документи да жокпу. Баары документ. Бар болсо чакырып алдырбайсызбы? Өзүнүн айдоочулук күбөлүгүн берип, унаа ээси дагы келди. Бирок камерадан уялып, бир топко чейин документтерди бербей качып жүрдү. Эмне болбосун документин качып жүрүп, жашына отуруп берди. Сизде болсо машинанын документин алып берсеңиз. Айдап келген адам менен сүйлөшө берели, бири-бириңизге контактыңызга керек бар. Автоунун нар жагына өтүп отуруп алсаңыз, айдап отурсуңуз. Альберт ака, жака келип коюңуз. Документи жок болсо, ал жак кыйнап не кылабыз? Документи бар, документи жок кайда? Номеріңіз қашан жоғалды дейсіз? Ертеменен жоғалды, базарға келген. Азыр номердің жағы автоунаада жоқтығына байланыштуу. Жоқ, қандай, қантып доказать етіп бересіңіз, жоқ тұғына деп. Бізде де базарға келіп алып біле отпайыз ба? Көріп тұрбайым ба? Базарға келіп алып бізден ошоны біле отпайыз. Аз барып тұр жазабыз. Азыр станокка тоқтап тұрабыз, бұл бойдан башқа жүрүүңүз мүмкүн эмес. Жоқ, заявление жазғаннан кейін болды. Заявление жазғандан кейін болды деген нерсе жоқ. Заявление жазғандан кейін автоунааны үйгө токтотуп коюп, времени жоғалды деп айда эле жүргөн. Кандай времени жоғалды? Справка менен айда эле жүргөн. Убактылуу справка алып алып туруппу? Жок, справка алып туруп убактылуу айдаганга мүмкүн эмес ага. Азыр нар жакта отурсаңыз автоунааны станокко отурасыз. Отуруп алсаңыз да болот. Мыйзам талаптарын аткаралы. Унаа айып короого жеткирилип убактылуу камакка алынды. Тийиштүү кагаздар толтурулган соң инспекторлор кайрадан автобекетте иштерин улантышты.
Ne oldu? Terede salып алсақ болады ма? Жоқ, мен терede салдым да тоқтап. Не oldu baba? Ne oldu? Oy benim balon bulur. Ne oldu? Qanday запрошение сынақ? Запрошение сынаққа қашан Мен жолдан қармап алдыңар. Жа бандит көрсетамын көзіме. Неге тартасың азыр? Мен мына жерден тоқтап, переда салып отам. Жақын келіп еле алып тұра алыңыз. Бір өлтіріп қой, не? Üçünü duyman көрсет, мақұл ба? Мен аншалық лох емесім, хат. Өу! Nereden turu öyle nemet otağı? Sanın nesi var? Keçір қол, акалар жазып бердім. Жазбаймыз. Inspektor Murda Qulov. Ол жазып беріп қойым, ака. Ularbek. Сәл бәрі қандай болсаң, а? Ularbek. Ей, мен сізге сөйлеген жоқпын, өзіңіз келдіңіз маған тұра ал. Иә. Ularbek. Жоқ, ака. Тоқылған ұлуаңыз. Жоқ, ака, мен тоқтар передача алсам келіп камераны жандыра ал, адамгершілікке жата ғой, братан. Көчөдө булатап айтып жүргөндөрдү тартып тақсыр майлы. Анан келип алып карапайым адамдарга асылып күчүң ошолорго жетти ау. А? Ularbek. 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 О, ака. Болду. Болду. Болду, кечирип кой, ака. Жұмышты атқара берің, ака. Бұл айдоочу башы есі келбей, бирок документтерин протокол толтуруп берүүгө тапшырып берди. Бирок аны жалгыз тартып жаткансып өтө нааразы экендигин билдирип жатты. Арачылоодо буга чейин айып корого мамлекеттик номуру жок камалган Audi үлгүсүндөгү унаанын качып жүргөн ээси. Улам кыйкырып, кайра качып кетип, Айтор уялып жаткансыды. Тартып не аласың бе? Көрініңі жаман көрдің. Audi ne söylüyorsun kaç? İşler yaxşı ака. Жо, ошону жандырып эле келип, укам нерге токтодум десеңиз, ака, мен документ берем го, болду ака, күнөө менде жазып берип коелу деп. Шап келип жандырыштын керекпи ошол? Болду. Апам не тартасың? Апамма бүздү. Жоқ, апам не тартасың? Апаң мені тартуда, Не тартудасың апамма? Апаң мені тартуда. Апам неге Сен тартасың? қай стелевенияда іштейсің? Мен тиесті. Көтір. Удостоверениені. Көріп тұр мен сені удостоверениені тартып алмаймын. Тарттамын. Мен тартышқа оқуғым бар. Ұқтың ба? Оқуғым бар мен тартышқа. Ач ананыңды. Оқуғым бар мен тартышқа. Көрсет. Бөтет қасынараққа. Бөтел ортасында көрсет. Көрсет ананыңды. Оқымаймын. Удостоверениені көрсет маған. Оқуғым бар ма көрішке жоқ па? Жөндөр. Сен не жазып атасың? Удостоверениені көрішке оқуғым бар ма? Мен қар аялмын. Мен тартып аламын. Тартқанға құқығыңыз жоқ. Сен тартып атасың. Неме үшін мен тартпаймын? Мен үшін тартпаймын. Жазып, естеп қалсаңыз болады. Жоқ, әпкел, естей алмаймын. Еспе қарай алмаймын. Мен тартып алайын. Балаңызға көрсетейін. Естеп қалсын. Мен сені өмір бойы естеймін. Мен чумо. Түсіндің бе? Мал. Мен арыз жазып қойын, мұның мал екенін көрсетіп қойын. Неге апамы тартасың? Мен нарушение қылдым, мен тартпайсың ба? Апаң мені тартуда, ошоны Сен тартып не қойын мыйзам деп бұзып атам. атасың? Сен өзің мыйзам бұзып атасың. Сен өзің мыйзам бұзып атасың. Ұқтың ба? Болды, апа, отыр ерің басына. Болды. Бар ерің, апа. Сенің ем апаң бар, есіңен шығарып алың. О, бар, мен апам тынч эле отурат. Мындайда. Сау соған мал болсаң тынч отырады да. Адам болсаң шундай қыла өлді. За оскорблением біраз тарбиялап қойын. Болды, ака, кешіріп қойын. Кешірбейсіз болды, арыз эле алып қойған менден. Бирок булар уылды қалып барып тарбиялап қойын. Мен тарбиялағандай көзіңе не жастарға көрінсің. Дайте, қачу эле кетіңіз. Жана эле качтыңыз. Болды, ака, кешіріп қойын. Болды, бар ерің. Сіздерге жазып берем барыз, да? Тарбиялап қойыншы.
Балдар эмне үчүн кечке чейин мени тартсын, жок жөн туруптур. Кечке чейин 99 машина турат. Тартпайсыңар, именно азыр тартып атасың. Жооп берсең журналист. Сменге чыгып атабыз. Эмне үчүн күндүзү сменге чыкпайт бул? Түнкү сменге чыгып атабыз. Эмне үчүн күндүзү келип текшербейт? Мыйзам иштейби бизде жокпу? Жөн туруптур. Мыйзам иштейби? Мыйзам иштесе күндүзү кечке ошол жерде 2 катар машина турат. Эмне үчүн тартпайсыңар? Аларды деле келип жазып атабыз эже. Сен тартипти, мыйзамды тегиз иштеткин. Бардыгына тегиз иштеткин. Уктуңбу? Болду апа, бул. Уктуңбу? Не кылбайлы, болду. Ушул жерде чыгар. Именно ушул жерде чыгарбайт муну. Сен ким сен? Сураган акыңыз бар, мен сизге көрсөткөнгө да. Жо сен ооба. Тартсаңыз тартып деле алыңыз, колго албай эле тартып алыңыз. Колго албаңыз, жөн эле мындай тартып алыңыз кааласаңыз, мейли. Сенин фамилияң ким экен? Бул өзүнүн апа. Сеникичи? Өзүнүн апалар. Именно прокуратурага кайрылам силерди ошо кылган иштер боюнча. Көчө барбы? Көчө жок бизде. Эртең жазамыз, силер шашпай турушун. Мынтип ызычуу салып койсо, жоопкерчиликтен бошотуп коет деп ойлоп жатыштыбы, бирде тынчып, бирде мынтип уят сөзүн да кайтып, кол көтөрүүдө аракетин көрүп жатты. Эмнегедир айрым айдоочулар жалгыз эле аны аңдып тургансыгандай элестетип алышат окшойт. Кантсе да протоколго баш ийди да колун коюп берди. Канча бир айга чейин биле болот. 15 күн иштеп тартип сакчылары иштеп атканда водительден башка киши келбеш керек. Неге айтып туруп анан тартпайсың? Сен айтып туруп. Мынандай берди. Неге ошол законду бизге түшүндүрбөйсүң? Биз түшүнбөйбүз да, чынбы? Билишиңиз керек, жарам болгондо. Мен билбейм да. Жарам болгондо билишиңиз керек ошо. Мен билбейм да ошол законду. билбесең, Мен бар айылда окуңуз өскөн да. баламын. Бар окуңуз. Закон каяктан билем мен? Кандай? Айылда закон жокпу? Сен законду билсең күндүзү тартпайсыңбы бул жерде? Ошончо адам Жокпу мыйзам дейм бузатат. Сен бир нерсе айтайын мен сага. Закон бар. О жактан чыккан закон бар. Көп жерде закон жок, ошойбуз а? Уларбек аттуу айдоочунун энесин көргөзбөй эле коелу десек, энесинин дагы камерага айткан өтүнүчтөрү бар эле. Ал жактарын көрсөтпөсөк дагы башка сөздү кеп кылышмак. Андыктан Уларбек өзү кечирсин, болгонун болгондой эле бергенге аракет кылдык. Анткени баласы кеткенден кийин дагы энеси бир топко чейин кетпей, улам келип нааразычылыгын камераңды иштет деп айтып жатты. НТС каналына мен мисалы үчүн ушу тургандарды бирөөсүн дагы мыйзамсыз салып атасың. Көрсөт азыр телевидениеде көрсөт. Турган машина. Тарттыңбы? Только чоңдордун машинасы тура берет, бизге ошогон БВБ чараны алып атып, 3 миңден штраф сала Мага бересиң. не айтасыз, менде андай полномочия жок, оформлять эткен алар. Ооба. ГАИге кайрылбайсызбы? ГАИ. Силер эмне үчүн ошолорду токтотпой атасыңар? Эмне үчүн күндүзү тургандарды келип токтотуп штраф салбайсыңар балдар? Сизге дагы жолар. Мен телевидение, пост телевидениеден чыгайлы. Сменде иштейм. Именно түнкү сменде сменде. ошончосу келип токтоп турат. Тартпай именно мен балама түйүн берип атканда тартып атасың. Анын эчтеки поддержкасы жок да. Бизде элдегидей чоң акча жок. Биз чоң адамдын баласы эмеспиз. Ошон үчүн именно бизди барып тартып 3 миң штраф салып атасың. Ага мыйзам жол берет, эмне үчүн буларга мыйзам жол бербейт? Сиздин кандай адам экениңизди билбейм. Сиздин байлыгыңыз барбы же жокпу? Ал нерселерди мен билбейм. Ал нерселер. Чоңду балдарын тартпайсың. Автоунаасы бар адамдардын баардыгы биз үчүн жол эрежесин сактап айдаса болду. Эми үчүн жол эрежесин сактабай тургандарды эми үчүн тартпай атасыңар? Көрсөт НТС телевидение, аны көрсөт. Эртең телевидениеде мен ушуну требовать этемин. Оформление кылып, эми бошодум. Эми оформление кылып эми бошодуң. Калганы тура берет. Именно азыр сен фамилия атыңды айт. Сен фамилия атыңды айт. Сен фамилия атың ким? Мырзакулов Жамзак. Жана балаңызга жазып бердим. Жок, жөн. Мырзакулов. Мырзакулов деп. Мына баланы 57 мен значок номер. Ооба. Мен сен үстүңө кайра кайрылышым керек. Билбейм, өзүңүз билесиз да. Каалаган жерге карасаңыз болот. Ал эми бул эженин айткан дооматы боюнча эженин өзүнө кайрылып коюуну туура көрдүк. Жалаң эле карапайым эмес, бардыгы бирдей тартылат экенин көрсөтүүбүздүн бүгүнкү күнгө чейин санасак 196 чыгарылышын шашпай көрүп байкаса болот. Ал эми эженин өтүнүчү боюнча жолдо турган эмнегедир чоңдун делген кичинекей унаасы инспекторлор жеткиче жолго чыгып кетти. Бул күн дагы мынтип бир аз араздашуулар менен автобекет тазаланды.
Роман Певцов баңгизаттарды жасоо жана аларды жайылтуу беренеси менен шектелип, кайрадан колго түштү. Эсиңиздерге салсак, ТВ кабыл программасынын буга чейинки бир катар чыгарылышында бул адам баңгизат менен кармалып, анан кайра табышмактуу жолдор менен кой берилгени туурасында кабарлаганбыз. Анда Роман Певцовду баңгизатка каршы күрөшүү кызматы колго түшүрүп, ошол эле түнү кой берип коюшса, бул ирет Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери колго түшүрүштү. Бул окуяга биздин чыгармачыл топ мындан ары дагы көз салып турмак. Роман Певцов аттуу жаран туурасында ТВ кайгыл программасы буга чейин бир канча жолу айтып берген. Эсиңерге салсак, аталган ишкер жыл башында, тактап айтсак 28 февраль күнү баңгизат менен кармалды деп шектелип, ошол түнү боштондукка чыгып кеткен. Роман Сергеевич, вы, ваше право, если вы сейчас скажете, что вы не хотите, чтобы вас вот будет, я запрещу данного человека, чтобы он прекратил съемку. Вы тоже не можете. Я снимаю в общественном месте. Не, вы если вот пожелаете, чтобы запретили, вы, чтобы вас не снимали, мы попросим человека, пускай он там находится. Хорошо, пусть так и будет. Как вы желаете? Так и будет, пускай. Что, присутствие вас, чтобы снимал? Нет, в сторону отойдет, тогда не снимает. Сторону? Ну, Жок, чынотом, кайсыл жакка чейин баш керек ошондо? Төтө жактан неме кылыңыз? Жок, ал жакка чейин барабы? Бул жак коомдук эле жайда. Бул жак коомдук эле жайда. Анда колго түшүргөн баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери өз иштерин же далилдей албай, же бул кишини камакка ала албай, ушул күнгө чейин бири-бирине иш козготуп, аны улуттук коопсуздук комитети дагы тергеп, чырлашып келишкен. Эми болсо болжол менен мындан 3 күн мурда буга чейин жоопкерчиликтен качкан Роман Певцов кайрадан баңгизатка байланыштуу иш менен Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлдү. Кечээ күнү жооп бербей койдуңар. Ой, кечээ күнү мен суранып кеткем да, силер начальникке чалган жок белеңер? Жок, мага айткан жоксуңар го, теге чал, буга чал деп. Я думала, вы ему позвонили, просто я вам нашла информацию, я отпросилась просто. Не, WhatsApp'тан сиз уктуңуз го сообщениямды. Ооба, окудум. Анан просто я Куран окуткан кеткем да, ошон үчүн почти угуп туруп анан забыла. Түшүнүктүү, мага азыр хотя бы телефондон эле маалымат керек болуп атат да, бүгүн эфир болуп атат да, кечип атам. Азыр хотя бы кыскача айтып берип кое аласызбы? Баш коргоо чарасы эмне болуп чечилди? Кайсы числоодо кармалыптыр? Ошо кармалганын андай-мындайын вообще берген жок бизге. То, что вы дали, кайсы статья менен козголгон, кечээ силерге жибербедимби? Анан азыркы учурда кайсы жакка кармалган, анан азыр эме досудебное производство жүрүп жатат да, ошону эле беришти. Баш коргоо чарасы жөнүндө билбейсизби? Жок, ал жөнүндө билбейм. Азырынча шаардык милиция башкармалыгынын басма сөз кызматкерлери бул окуя туурасында өтө кыска гана маалымат берүү менен тим болушуда. Эмнегедир бир канча күндөн бери толук маалымат бере албай. Роман Певцов кайра боштондуктабы же камактабы айта алышпайт. Биз өз кезегибизде бул окуя туурасында жаңы маалымат пайда болсо, эфир аркылуу айтып турмакчыбыз. Анткени экинчи ирет баңгизат менен колго түшкөн шектүү Роман Певцов экинчи ирет дагы тартип сакчыларды шылдыңдагансып чыгып кетпейт дегенге эч ким кепилдик бере албайт. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык фото, видео материалдарыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.